Кудайдын чакырыгы 4-ноябрь. Павлдын каттарынан мындай сөздөрдү окуйбуз. Мына азыр, жакшы убакыт, мына бүгүн куткарылуу күнү. Бүгүнкү күндү Кудай бизге белек кылды. Ар бир күн бизге Кудайга жакындоо үчүн берилген мүмкүнчүлүк. Ар бир күн Кудайдын ырайымын көрсөтөт. Бүгүн кечиргенге, Кудайдан кечирим алганга, тобо кылганга, баардыгын жаңыдан баштаганга мүмкүнчүлүк. Эртеңки күнүбүз Кудайдын колунда. Эртең эмне болорун биз билбейбиз. Бир мүнөттөн кийин эмне болорун билбейбиз. Эртеңки күн менен мактанба. Анткени эртеңки күнү эмне болорун билбейсиң, дейт акылман Сулайман. Эртең баштайм, кийинки жумада баштайм, жаңы жылда баштайм деп көп жакшы нерселерди ары жылдыра беребиз. Бирок бизге Кудай бүгүнкү күндү берип жатат. Эртеңки күн болобу же болбойбу бир гана Кудай билет. Бүгүнкү күнү Кудай тозокко бараткан жолдон адамдарды кайтарып алгысы келет. Бүгүн ал мага кел, тобо кыл, мен айткандай жашап башта дейт. Өзгөчө бир убакытты күтүп отура бербе. Бүгүнкү күн сен үчүн берилгенин ойло. Бүгүн куткарылуу күн, ырайымдын күнү, чечимдин күнү. Эртең кеч болуп калышы мүмкүн. Кудайдын сүйүүсүн кабыл ал. Бизге белек кылып берген бүгүнкү күн үчүн Теңирге рахмат. Эртеңкиге тобо кылууну, жакшылык кылууну, сүйүүнү калтырбайлы. Бүгүнүбүз Теңир менен болсун.